Саламатсыздарбы, урматтуу Батма-Бат каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктарым, кутмандуу жачыңыздар менен. Биз азыр Баткен шаарында турабыз. Бул жерде турганыбыздын себеби сиздерге маалымат иретинде бир аз айта кетейин. Биз бүгүн элдин ден соолугун чыңдоо максатында Баткен областынын Кадамжа районундагы торговый базарына барып, дүкөндөрдү кыдырганбыз, азык-түлүктөрдүн мөөнөтү өткөн эмес, ошол боюнча текшергенбиз. Аны YouTube каналыбызга чагылдырганбыз. Чагылдырып чыкканыбызда 13 март күнү болгон окуя боюнча Кадамжа районунун прокурордун улук тергөөчүсү, ага тергөөчүсү менин телефон номериме чалып, кайсыл жердесиз, телефонуңузду алып келдик эле дегенден Баткенге, Кадамжа районунун Баткенге келдик бирге. Келип, Баткен район прокуратурасынын ичинде сурак жүргүзүлдү. Ал ошол телефонумду 13 март күч колдонуп алган Кызылкай шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөөнүн башчысы Абдрахманов Шумкар билдирме бериптир. Телефону ошол Золотой мостто подоконникте калып кетиптир деп бериптир. Мен телефонду отказной жазып бердим, кайра албадым. Телефонду алып карасам, ичиндеги болгон нерселерди удалить этип, эч нерсе жок. Жаңы телефон болуп калыптыр. Кайра эле өзүмдүн эле телефонум, бирок жаңы. Сурактан чыгып операторум экөөбүз такси менен бизди Сейитбурхан чайханасына таштап коюңуз, ошол жерде тамактанууга келген. Биз келген учурда ошол жерде 3-4 служебный турган. Аны сиздерге чагылдырабыз азыр. Анан мен кирип, кайсы кабинетте отурат экен деп кокус эле кабинет комнаталарды ачып калсам, Баткен областынын югары муктуу өкүлү президент Баткенди кандай десем, Баткен эли ошого ишенип отурат, чек араны коргойт, тынчтыкты кармайт деп. Бирок ошо отурган кабинетте, чайханада 5-кабинада Арзу Акпресс, Кызылкай вице-мэри, мени урган Ураимов Алихан менен бирге чай ичип отурат. Акжол Нышанов дагы 1-2 түрк жекешкерлерби билбейм. Мен алардын ичкенине каршы эмесмин. Тамактары таттуу болсун, бирок түнкү саат 10-до мамлекеттик унааны, мындайча айтканда, служебный машинаны кандай максатта айдап жүрөт? Иш убактысы бүткөндөн кийин аны айдаганга мыйзам жол бербейт. Тем более ал мамлекеттик унаа карапайым элдин эсебинен түшкөн, салыктын эсебинен түшкөнгө бензин куюлуп жатат. Өздөрүгө айлык болуп жатат. Эмне себептен түнү жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн баш болуп губернатор, вице-мэр, аппарат жетекчи баары бир болуп чайлашып отурат, айдап жүрөт машинаны. Эмне себептен? Мен өзүңүздөргө чагылдырганмын, прямой эфир кабыл албаган. Аны да өзүңүздөр көргөнсүздөр. Эл таппай жатат, булар түнү ушинтип чардап жүрүшөт. Ушул биздин жетекчилер чардап жүрсө, биздин Баткен качан оңолот? Качан оңолот? Үнөмдөбөсө качан оңолот? Үнөмдөш керек. Ошону тиешелүү жетекчилер дагы мыйзам чегинде чара көрүп, мен жакында эле мынабы Ош областындагы Өтөр ресторанында Нокот районунун акими, айыл өкмөттөрү баш болуп, ЮКСынын Кытай Республикасынын жараны жилик союп, ал жерде 3 кой союп, служение менен барган жетекчилерге мыйзам чегинде чара көрүңүз дегем. Ушул күнгө чейин бир да жетекчи чара көргөн жок. Экинчиден, мына телефон мурдалган боюнча мен областной прокуратурага арыз жазгам, ушул күнгө чейин дайыны жок. Эмне мыйзам карапайым элге иштейби? Эмнеге? Чоңдорго, милицияларга, губернатор, сот
прокурорлор өзүңөргө иштебейби мыйзам? Мыйзам баарына бирдей. Менин укугум азыркы күндө тебеленип жатат. Мен билбейм эмне кылышты. Мен эми эртең элди чогултуп, мен укугум тебеленгенге чыдабаймын. Өзүмдү өртөгөнгө дагы сөз бере аламын. Сөз берем. Ошондо Баткен областынын губернатору, Баткен областынын прокурору Набиев Нуркамал Бурханович, Баткен Кызыкай шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бурханов Нурлан башыңар менен жооп бере турган күн келет, күн жооп бересиңер. Ошону мыйзам чегинде кимге тиешелүү болсо ушул жетекчилерди көзөмөлдөп коюшуңуздарды суранам. Ушул Садыр Нуркожоевичке дагы жетсе, Баткенге кече эмне себептен келди? Эмне себептен келди? Бир күндүк стадионду оңдоду. Бир күнгө эле оңдоп койду. Азыр кир акыбалын көр. Машина батып, уже асфальт бузулуп атат. Канча миллион сомго оңдолду ал. Бир күндүк президентке оңдолду биздин асфальт, биздин стадион. Ал түбөлүккө керектүү болуп оңдолуш керек, тилекке каршы андай эмес. Бир күн президент көрсүнгө эле оңдолду. Ошону мыйзам чегинде текшерип карап бериңиздер. Именно Садыр Нуркожоевич, Курмакы Зулушев, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранамын. Сизди мыйзам чегинде чара көрүп берет деп ишенемин. Сизден жооп күтөбүз анда. Саламатсыздарбы? Урматтуу мынакей, азыр Баткен шаарындагы, азыр бизде саат 10 болду. Служение машина не кылып турат. Бул Сейитбурхан кафеси. 8800 бул администрацияда иштегендердин номери. Бул Фомустун номери. 86-80. Ал жакта дагы бир служение турат, эмне кылып турат. Биз чай ичкен келгенбиз Сейитбурхан кафесине. Мынакей Баткендин служениелери түнкү 10-да көчөдө иш убактысы бүткөн, бирок өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдону айдап жүрөт Сейитбурхан кафесинде. Бул машина, по-моему, Фомустук болсо керек. Жок. 422 служение. Баары администрацияда иштегендер, көзөмөлдөгөн эч ким жок буларда. Служениелер эмне себептен берилет? Түнү жеке өздөрүнүн иштерине колдонсун деп берип атат. Тым эле Jeep, Toyota. Канчалаган бензин кетет буга. Мамлекеттин эсебинен бензин куюлат буга. Талон берилет. Окей, мен жөн эле чай ичейин деп келсем, өзү эле факт болуп калат, ушинтип. Жаштарбы азыр служение машинада отурган. Жаштарбы? Служение машинада отурган ишине. Кимдер бар служение? Көрсөтөбүз. Мынакей. Көрдүңүздөр.